Алтынбек мырза, мына ушул сунушту берип атып, сиз атайын видео кайрылуу жасап чыктыңыз. Анан ошол жерде биз парламентте олигархтардын бизнес клубуна айландык деп айттыңыз да. Азыр чет өлкөдө кашып жүргөн коррупция боюнча айыпталган Аскарбек Шадиев сиздин партияңыздан Жумалиев боюнча териштирүү жүрүп атат. Анан атай берсек дагы бар да. Анан парламенттин бизнес клубка айланышына сиздин дагы кайсы бир деңгээлде салымыңыз жокпу? Албетте бар да. Мен ошондой система түзүлсө, мен ошонун ичинде турган болсом, анан ошондой система менен иштегенге мажбур болдум да. Азыр мен ошону өзгөртөйүн деп атам. Эгер ошол система менен иштей албагандар өтө албай калышты. Таза партиялар, же болбосо акча таркатпагандар, же билимдүүлөр өтө албай келатышат. Мен ошол система мени вынуждайт этип ошого түртүп атат. Азыр дагы ошол бүгүнкү жаралган система башкасын дагы түртөт. Азыр дагы ошондой олигархтардан топ түзүлүп арасында капчыктуулар болбосо, ал партиянын өтүшүнө оор болуп калган кырдаал ошол бойдон калып атат. Мен ошону өзгөрткүм келди. Акчасыз авторитеттүү, билимдүү, элдин ишенимине татыктуу болгон инсандар парламентке келсе, күчтүү инсандар. Бул алдыга жылышы өкмөттүн, мамлекеттин, парламенттин деңгээлин көтөрүлүшү, алдыга жылышы бул талашсыз. Ошондой кырдаалды жаратыш үчүн ушул сунушту мен сунуш берип атам, бирок бул тилекке каршы өтпөй калып атат. Мени кайрадан айласыздан ошол мурунку жолго түртүп атышат. Демек, быйылкы шайлоодо дагы олигархтардан барууга мажбур болосузбу? Угуп атам сизди. Быйылкы шайлоодо дагы, күздө өтүш шайлоого дагы мына ушундай мурдагы система менен олигархтарды, акчалууларды топтоо менен барууга мажбур болосузбу демек? Эгер шайлоо эрежелери өзгөрбөсө. Мен башка жолду тандап атам. Мен ошого түртүп атышат, бирок мен азыр мына убакыт келгенде көрөсүңөр, азыр буйруса мен башкача барам. Акчанын күчүн жоготуу жолун изденип атабыз. Билимдүү, таза, жаш, жаратман инсандар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат.